الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatly jamaat, бүткүл адамдарды жараткан райымдуу жана мээримдүү кыямат күндүн эгеси болгон Алла Таалага чексиз мактоолор, жандуу жана жансызга мээрим болуп жөнөтүлгөн пайгамбарлардын акыркы мөөрү, адамзаттын asıl tacısı olan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam jana salavatlar bolgon bolsun. Bugün Seyyidül Eyyam kündürdün mırzası olgan Cuma günündögü Cuma namazına Allah Taala'nın özübüzdün erkibиz, özübüzdün kalыбыз, özübüzdün butubuz menen basıp gelip cemaat menen Cuma namazın okuğanға мүмкүнчүлүк берген Алла Таалага чексиз шүкүрлөрдү айтабыз. Урматтуу мусулмандар, бүгүнкү күн жаз айларынын күнү. Жаз айларында өзүңүздөр көрүп атасыздар, жамгыр, тоолуу аймактарда кар, сел жана башка нерселер болуштугу күтүлүп жана болуп дагы жатат. Мына биз ушундай учурда буну биз эми өзү келбек, бул Алла Таала тарабынан жөнөтүлгөн асмандан, жерден боло турган апаттар. Мына ушул нерселерден биз кандай сабак алабыз жана ушундай учурларда биз кандай амалдарды жасашыбыз керек. Мына ушул тууралуу бүгүн Жума баянда сиздер менен маек курабыз да калса. Бардыгыбызга белгилүү, бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Кээде Алла Таала пенделерин райымы менен, кээде сыноосу менен тарбиялайт. Табигый кырсыктар, оорулар, жоготуулар, булардын бардыгы жөн гана кокустан болуп калбайт. Тескерисинче чоң хикматтарга толгон белги. Мисалы үчүн жамгыр бул Алла Тааланын инсаниятка, жер бетине берилген неаматы, берекеси. Бирок бунда дагы белги бар. Эгерде бул дагы чегинен ашып кете турган болсо, анда кечкурункудай селдер жүрүп, адам баласына сыноо да алып келиши мүмкүн. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Estağfirullah وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ Sadaqallahul azim. Allah Taala Sajda surəsinin 21-ci ayətində ушундай деп эскертет. Biz аларга чоң азаптардан мурда кичинекей азаптарды дагы таттырабыз. Чоң азап келгенге чейин кичинекей азаптар менен дагы аларды таттырабыз. Балким алар мына ошол кездерде тооба келтирип өздөрү оң жолго түшүп алар дейт. Бунун бардыгы Алла Таала тарабынан бизге берилип жаткан эскертүү туугандар. Бул аят бизге апаттар ойготуу экенин билдирет. Алла Таала пендесин жок кылуу үчүн эмес, аны өзүнө кайтаруу үчүн сыноолорду жөнөтөт. Алла Таала бул дүйнөдө инсаниятты өзүнүн мээримине алат. Ахирет күнгө барганда
өзүнүн ырайымы менен бейишке киргизет. Бир өтө берешен инсан, өтө берешен, сахий инсан. Канчалаган адамдарга жардам берет. Кулк мүнөзү, адеп ахлагы эң жогорку деңгээлде. Чоңго да, кичинекейге дагы бирдей. Элдин баары аны жакшы көрүшөт. Анан ал бир күн өтө белгилүү чоң алымга келди дагы. Таксырым, сиз да мени тааныйсыз, элдин баары мени тааныйт. Мен ушул Алла Тааланын кандай буйруктары берсе, бардыгын аткарам. Колума келишинче элге жардам берем. Жакшылык жаманда башында турам. Бирок менин бир гана кемчилигим бар. Мен намаз окубайм. Şu namaz окубай койсом дагы боло береби деген суроону берди. Ал алым айтты, мен бир китептерди карайын, 4 мазхабты да карайын. Анан Кудай кааласа сизге жооп берейин деп ал кишини узатты. Кийин бир-эки жумадан кийин келип кайра жолукканда айтты, мен сиздин сурооңузга жооп таптым dedi. Жакшылап угуп туруңуз. 4 мазхабта тең 5 жамаат намаз окубаса ошоларга уруксат экен dedi. Биринчиси саби, балакат жашына жетпеген балдар. Балакат жашка жетпеген болсо, ошолар намаздан кутулат экен. Экинчиси акылы жетпеген. Бизче айтканда жанагы жинди. Мына ушундай болсо намаздан кутулат экен. Үчүнчүсү кафир болсо, мусулман эмес, кафир болсо, намаз окубаса болот экен. Айтты, мен акылым жайында мен мусулманмын го деп, жок туруңуз дагы экөө бар dedi. Айтыңызчы дегенде, төртүнчүсү айвандар dedi. Айвандар дагы намаз окубай койсо боло берет экен. Дагы чычалап кетти. Мен айван эмесмин акыры. Сиз дагы угуп туруңуз dedi. Бешинчиси бар. А бешинчиси ким экен десе, бул дүйнөдөн өтүп кеткен инсандар намаз окубаса болот экен. Мына ушу бешөөнө намаз окубаганга уруксат. Өзүңүздү ушул бешөөнүн ичинен карап көрүңүз. Эгерде ушул бапка түшсөңүз, намаз окубай койсоңуз боло берет экен деп жооп берди. Ал намаз зарыл экендигин түшүнүп сабак алды, кетти. Акылдуу инсан үйүнө барып, гусулду алып, тааратты алып, эртең мененки баамдаттан баштап тообасын келтирди. Аллахым, тооба кылдым. Мен пендечилик кылып, сахий болуп, өзүмдүн кылган жакшы амалдарым менен өзүмдү өзүм алдап жүрмүн. Көрсө, эң биринчи намазды аткарыш керек экен деп ал киши тообасына келди. Ошондой эле экинчи бир аятта, Шура сүрөсүнүн 30 аятында Алла Таала ушундай дейт. Силерге келген ар кандай мусибат өз колуңар менен кылгандарыңардын натыйжасы. Ал эми Аллах көп нерсени кечирет. Биз бир нерсени кылып, кандайдыр бир апат келсе, аны себебин ар кимден издебеш керек. Апат жөндөн жөн келбейт. Кайсыл жерде зына көбөйсө, кайсыл жерде зулумдук көбөйсө, кайсыл жерде аксакалдар, ата-энелер урматталбай, сыйланбай калса, кайсыл жерде Алла Таалага итаат кылбай жетимдер кордолсо, мына ошол жерге Алла Тааланын апаттары келет. Анан, я Раббим,
мага эмне үчүн мындай сыноо бердиң деп Алла Таалага суроо бербеш керек. Апаттардын эң чоң сабактарынын жана ал нерседен үлгү алып, ал нерсеге кандай амал жасаш керек дегенде, биринчи тооба келтирип. Ар бир инсан тообасын келтириш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям "Иза арадаллаху би кавмин хайран асаба минхум". Эгер Алла Таала бир коомго жакшылык кааласа, аларга сыноо менен тарбиялайт. Сыноо адамды түгөтүп коюш үчүн берилбейт. Сыноо инсаниятты курчутуш үчүн берилет. Эгерде бардыгы тегиз, төрт жагың кыбыла, курсагың ток, жыргал жашоо болсо, анда нашайт кылып жата бересиң. Жалкоолук келет. Жалкоолуктун аркасынан ар кимди жанагындай кылып шылдыңдап, тигинде мындай кылып сөз айтасың, себеби курсагың ток да. Сыноо келгенде сен Аллах Тааланы эстеп, Аллахка жалбарып каласың. Алла Таала айтат: "Силер мени эстегиле, качан силерде жыргал жашоо болгон кезде. Ал эми мен силерди эстейм, силердин башыңарга мусибат түшкөндө" дейт. Биздики тескерисинче болот. Жыргалчылык келгенде Аллах Тааланы унутабыз, намаздар да калып кетет. Ал эми башыбызга сыноо келгенде Алла Тааланы эстеп, чуркап калабыз. Апаттардан алынуучу негизги сабактарды бир сыйра эстеп көрөлүк. Биринчиси тооба кылуу жана күнөөлөрдөн кайтуу. Нух сүрөсүнүн 10 аятында "Астагфируллах факулту астагфиру роббакум иннаху кана гаффара" садакаллахул азим. Роббиңерден кечирим сурагыла, ал абдан кечиримдүү дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы күнүнө 100дөн кем эмес истигфар айткан. 100дөн кем эмес истигфар айткан. Мына биз дагы эрте менен багымнатка тургандан кийин, багымнат окуп, багымнаттан кийин дароо эле тирчиликке чуркап кетпестен, ошол мечитте бир 6-7 мүнөт убакытты намаздан кийинки зикирге бөлүшүбүз керек. Мисалы үчүн 100 дөрү астагфируллах, ла хаула ва ла куввата илля биллах, хасбуналлаху ва ни'мал вакил, субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар. Ушуларды окуп, анан кийин Алла Таалага кайрылып, "Я Раббим, бүгүнкү таңга жеткиргениңе чексиз шүкүр. Өз буту менен басып келип багымнатты окудум. Эми бүгүнкү балдарыма берилүүчү адал рызкыларды дагы кенен, берекелүү кылып таап келишимди насип эткин. Бөөдө кайгыдан, курлай дооматтан, ар түрлүү фитна, кырсыктардан өзүң сактагын" деп Алла Таалага кайрылып дуа кылып, анан бисмиллахир-рахманир-рахим деп үйдөн оң бутубуз менен чыгып кетсек, бизди эртеден кечке 2 периште коштойт. Бардык иштериңиз оңунан чыгат. Ал эми кеч туруп, эрте мененки багымдатты эмес, аялыңыз даярдап койгон чайды дагы кененирээк иче албастан, кийимиңиздин бир жеңин кийип, бир жеңин кийбей, жүгүргөн боюнча кетсеңиз, сиздин жандоочуңуз шайтан болот. Жөн эле түп-түз өз жолуңуз менен кетип атсаңыз, жолдо отурган эле 1-2 киши сигарет сурайт, же дагы бирдеке сурайт, "Мен сигарет чекпейм" дейсиң, "Ал эмне үчүн чекпейсиң" дейт. Мына ошону менен орто жолдо эмне кылат? Чыр чатак чыгат. Көпчүлүгү кайрылат. Мына кече дагы бирөө мага атайын звонок кылып алып айтып атат: "Каздамулла, мен сиздерге барайын дедим эле. Келиң, таксыр. Эмне кызмат?"
үйümü тазалатайын дедим эле. Анан бир жакшы кыз болсо үйлөнөйүн дедим эле. Анан айтып атам, таксыр, казыят үй тазалабайт. Казыятта о салиха кыздарды ham бакпайт. Биз башка нерсе менен алек болобуз. Кээ бирлер үй тазалатам деп ар кимди алып алып, акчасын берип, тиги бугулуп, расход болуп атасыздар. Урматтуу жамаат, үйдү дагы тазалоо, өзүбүздү дагы тазалоо бул өзүбүзгө багык. Өзүбүзгө багык. Эгерде биз ошол истигфар айтып, Алла Таалага жалбарып, дуа кылып чыга турган болсок, үйүбүздөн шайтан да, жин да, башка нерселер дагы качып турат. Пайгамбарыбыздын доорунда bir сахабанын аялы так-такыр конок сүйбөйт экен. Анан ал барып пайгамбарыбызга айтты: "Я Расулаллах, менин аялым таптакыр конокту сүйбөйт" деди. Үйгө эч конок келтирбейт. Пайгамбарыбыз айтты: "Бүгүн мен барам. Аялың айтып кой" деди. Келип аялына айтты: "Бүгүн пайгамбарыбыз биздикине конокко келет экен." Аялы байкуш калган каткан эптеп продуктларын чогултуп, анан тамак аш жасап күтүп алды. Пайгамбарыбыз келип, анан чыгып кетип атып, күйөөсүнө айтты: "Мен кеткенден кийин аялыңы короого чакыр" деди. Анан эмне нерсе көрсөң, ошону кечки намазга келгенде мага айтып келесиң деди. Анан пайгамбарыбыз кеткенден кийин аялын чакырды. Анан эшиктин алдына чыгып караса, үйдөн жайнаган жылан, чаян, курт, кумурска жана башка нерселер ушу үйдөн чыгып талааны көздөп сойлоп кетип атканын көрдү. Анан барып пайгамбарыбызга айтты: "Я Расулаллах, сиз кеткенден кийин" деди, "биз аялым экөөбүз короого чыгып карасак, ушундай нерсени көрдүк" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Көрдүңбү" деди. "Үйүңө бир конок барса" деди, "үйүңөн ошончо бала чыгып кетет" деди. "Үйүңө конок келсе, ал өзүнүн рызкысы менен келет" деди. "Бирок конок келип кеткенде үйүңөн ошончо бала чыгып кетет" деди. Бул биздин элибизде каныбызга сиңген. Меймандостук, дасторкондук бул биздин каныбызга сиңген адат, туугандар. Мурунку аксакалдарыбызды, апаларыбызды билесиздер. Үйгө келген адамды нан ооз тийгизмейинче, даам сыздырмайынча кетирген эмес. Тегил жолдон атчан бирөө эле бейтааныш бирөө кетип алса деле, бери кайрыл, бери кайрыл деп ошого кымыз берип анан узатышкан. Бул рызкы биз үчүн эле эмес, таксыларым. Сенин жеп жаткан рызкыңа дагы бир нече адамдын рызкысы кошулушу мүмкүн. Мурунку учурларда мына кечеги пайшемба күнү жыт чыгарып, тамак жасап, бул жактан бир кошунаны, сол жактан бир кошунаны чакырып, кечки тамакты ошо кошуналар менен бирге жешчү. Анан өткөндөрдү эстеп, Куран окуп, ошолордун уруктарына багыштап, ар пайшемба күнү ушундай болот эле, таксылар. Пайгамбарыбыздан хадистер бар. Пайшемба күнү, айт күндөрү, жума күндөрү өткөндөрдүн уруктары үйгө келет. Ал дене өлдү, дене үйгө келе албайт. Бирок өткөн инсандардын уруктары дайыма бизден кабар алып турат, туугандар. Биз жакшы үйгө, жакшы машина менен, жакшы тамактар менен азыктанып ырахат ала турган болсок, уруктар дуа менен, ошондой эле дуа менен жана Кур'ан окулуп, Кур'андын багыштоосу менен рахат алат, азыктанат. Ошого Кудай кааласа, өткөн ата-бабаларыбыздын адаттарын эч качан таштабашыбыз керек. Кийинки нерсе бул сабыр кылуу. Астагфируллах ва баширис сабирин, садакаллахул азим. Сабыр кылгандарга сүйүнчүлөгүлө дейт. Кыргыз элибизде дагы сабырдын түгү сары алтын дейт. 1 секундтук сабыр сиздин өмүрүңүзгө жете турган мусибаттан сактап калат, таксылар. 1 секундтук сабыр. Мына ушул сабыр тууралуу жумада мен баян кылдым.
Анан кийин эки азамат мага жетелешип келип атат. Ажеке, бизди милициялардан куткарып коюң. Ушунча күндөн бери экөөбүз милицияда сүрүшүп жүрөбүз. Эмне болду? Төрт көчөгө ушундай келгенде светофор маргайт этип калды дейт. Маргайт эткенде билесиздер, баягы күтүп турган адам ошонун акысы ал бурулуп алат. Түз өтүп аткандардын акысы түгөнөт ал кезде. А берки түп-түз келип аткан азамат салган. Анан мен сигнал бердим дейт, сен нарушение кылдың деп. Анан бул нарак барып токтотту. Мен да токто деди дейт. Мен да токтодум дейт. Анан ашатып мени сөктү дейт. Анан бул асфальтка көтөрүп чаап, ооз мурдун тегиздеп, таза уруптур. Анан ал милицияга барып арыз жазыптыр, ушу менен экөөбүз милицияда жүрөбүз дейт. Сиздин өткөндө жумада айткан маселеңизди биз уктук эле. Эми дейт, ошого биз тан берип атабыз дейт. А мен нарушение кылдым дейт, берки айтат. А бул сигнал берсем унчукпай кете бербейинби дейт. А берки айтат, эми бул дейт бурду дейт. А мен сигнал берип эмне кылам дейт, эми бурду кете берди дейт. Көрдүңүздөрбү, мынакей 1 секундтук сабырсыздык экөөнү канча жумуштан коюп атат, канча акчасын тиги жака берип атат. Ошондуктан 1 секундтук сабыр бул сиздин өмүрүңүздө жете турган мусибатты чечип коет таасылар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям момундардын иши кандай керемет дейт. Анын баардык иши жакшылык. Алла Таала берсе шүкүр кылат, сооп алат. Алла Таала сыноо берсе сабыр кылат, сооп алат. Караңыздарчы. Момун мусулмандын сыфаты ушундай. Алла Таала берсе көп кетпейт. Эгерде кандайдыр бир сыноо келсе, тизелеп чөгүп отуруп албайт. Ага сабыр кылат. Үчүнчү, бул нерсе дүйнөгө ашыкча байланбоо керек таксылар. Эң бай инсан кайсы? Эң бай инсан бир күн курсагы ток, бир күн курсагы ач болсо, ошол бул дүйнөдөгү эң бактылуу, эң бай адам ошо таксылар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менин эң жакшы көргөн үммөттөрүм ахирет деп бул дүйнөнү, бул дүйнө деп ахиретти унутуп койбогон үммөттөрүм dedi. Дүйнөнүн аркасынан сайылып кууп алсаңыз, ибадат калып кетет. Таптакыр эле мен болду, Алла Таалага берилдим, таркы дүйнө кылдым деп мечитке кирип жатып алсаңыз, бала чака ачка калып кетет. Мына бир болгон окуя. Жашым бир топко келип калды дейт. Анан мен эми болду, мен эми Алла Таала үчүн ибадат кылам деп, анан анча-мынча нерсени көтөрүп алып мечитке келдим. Кечке намаз окудум, эл келип намаз окуп кетишти. Куптан болду, куптанды окуп эл кетти, мен калдым дейт. Анан кийин бир маалда курсагым аябай ачты дейт. Курсагым ушунчалык ачты дейт. Анан мечиттин ичи караңгы. Анан бир мусафир эшиктен кирип келип, ал намаз окуп атат дейт. Намаз окуп бүтүп, анан белиндеги чарчысын чечип, дасторконун акырын жайып, ичине тамагы бар экен, анан тамактана баштады дейт. Эми ал мечиттин ичи караңгы, ал жан киргенчи мени көрбөйт. Мен караңгыга көзүм каныгып калган, аны баягы тамагынан бери көрүп турам дейт. Шундай шилекейим куюлуп атат дейт. Анан бир кезде деп айттым дейт. Десем, ал киши мындай карады дагы, адам барып келиң таксыр, келиң деп, анан мени да чакырып, экөөбүз кошо тамактандык дейт. Анан Алла Таала айтып атат да, эгерде сен деп аракет кылбаганыңда, ушул рызкы дагы сага берилбейт эле дейт да. Таксыларым, рызкы табыш үчүн аракет кылыш керек. Аракет кылсак, анан берет Алла Таала. Мына ушуга ылайыктуу кыргызда дагы бир сөз бар да, аябай сонун. Алмапыш оозума түш деп жата бербегин балам, турордуңан деп ата энелер тарбиялайт да. Ошондой эле
Төртүнчү, bunday musibattардан чыгыш үчүн биримдик, анан бири-бирибизге болгон жардамдашуу. Мындай апаттан адам жалгыз өзү чыгып кете албайт аксыздар. Сөзсүз түрдө бири-бирибизге жардам берип, кайрымдуулук кылып, көмөктөшүп кое турган болсок, Куда кааласа, ал дагы бутуна туруп кетет. Канчалаган банкрот болгон эр азаматтарыбыз бар. Чоң иштерди кылат, анан банкрот болуп калат. Анан аны баары жаман көрөт. Сен өзү ушуну көрмөгүлең, келлең иштебейт сенин, тигиндей мындай депчи. Таксыларым, Алла Таала пешенеңе жазып койсо, кантип банкрот болуп калганыңды өзүң да билбей каласың. Бирок ушул нерсени билип койгула, өтө эле акылдуу болуп, үйүңдө отуруп алып, калькуляторду алып алып эсептей берген адам ал байып кетпейт. Сәл мага окшоп бир келдир гүлдүр, акылы камыраак, ал ойлонбойт, ал 10 жолу аракет кылат. Аракет кылган сайын Алла Таала берет. Мугалимдер отурса, мындай карап көргүлө, мектептеги двоечниктердин баары миллионер болуп кеткен азыр. Жалаң бешке окугандар şu papkeni kuşaktap, kılçıldap, dağı dili aylıkka işlep жүрүшү. Dünyadagi çoң biznesmenlerдің дағы психологиясы шында. Hareket кылат, жығылат, турат, hareket кылат, жығылат, турат. Ар бир hareket кылып жығылганы бул үчүн тажрыйба болот таксылар. Мен кайта-кайта Кытайга бара беришим керек экен, мен эми Түркияга барышым керек экен. Же болбосо палан жакка барышым керек экен. Анын эмеси дүйнө таанымы өсөт. Урматтуу туугандар, кандайдыр бир апат келип калган кезде, бул бизге келбей турган сыяктуу өзүбүздү ойлоп, эмне болуптур деп сурабаш керек. Апат, мусибат эртең сага да келип калышы мүмкүн. Ошондуктан ал кыйналган, жапа чеккен инсандарга биз дайыма гайыптан дуа кылып турушубуз керек. Алла Таалам баарыбызды өзүнүн асмандан, жерден келчү апаттарынан сактаган болсун. Ортобузда ынтымак, биримдик, урмат, сый болсун.